Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Былтыр мамлекеттик карызды төлөөгө 33 миллиард сом жумшалды. Кыргызстандын мамлекеттик карызын төлөөгө былтыр 33 миллиард 606 миллион сом жумшалды. Бул тууралуу Каржы министрлигине билдиришти. Маалым болгондой, каражаттын басымдуу бөлүгү тагыраагы 22 миллиард 113 миллион сом тышкы карызды төлөөгө кеткен. Бул Кыргызстандын тарыхындагы рекорддук көрсөткүч деп белгилейт министрлик. Ошол эле учурда ички карызды төлөөгө 11 миллиард 493 миллион сом жумшалган. Аталган каражаттар республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Активист Адилет Балтабай 5 жылга эркинен ажыратылды. 12 январда Бишкек шаардык сотунда жаранды активист Адилет Балтабайдын иши боюнча соттук отурум өтүп, ал 5 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу репортер КЖге анын жактоочусу Такен Молдокулов билдирген. Эскерте кетсек, буга чейин 1-май райондук соттун чечими менен Адилет Балтабай 5 жылга соттолуп, ошол эле учурда 3 жыл пробациялык мөөнөт белгиленип эркиндикке чыккан. Молдокуловдун айтымында Адилет Балтабайга карата райондук соттун 3 жылдык пробациялык көзөмөлү тууралуу чечими жокко чыгарылып, ал сот залынан камакка алынган. Эми алар жогорку сотко кайрылышат. Жогорку сотко кайрылууга укугубуз бар. Эртең өкүмдү алсак, кассациялык тартипте жогорку сотко кайрылабыз деген ал. Анын айтымында Адилет Балтабай алгач убактылуу кармоочу жайда, андан кийин тергөө абагында кармалат. Андан соң жазаларды аткаруу кызматынын бөлүштүрүлүшү менен абакка которулат. Активисттин жубайы Гүлкайыр Жапарова билдиргендей, райондук соттун өкүмүн жокко чыгаруу боюнча арыз менен шаардык сотко прокурор кайрылган. Сот анын өтүнүчүн канааттандырган. Адилет Балтабай 2002 жылдын 30-июнунда 1-май райондук милициясы тарабынан массалык башаламдыктарга чакырык жасоого шектелип кармалган. Ал кармалаардан мурда Кыргызстанда кумарканалардын ачылышына каршы болуп, митингтерге чыгып жүргөн. Ага Facebook баракчасына чыгарган пост үчүн 2021 жылы кылмыш иши козголгон. 2-сентябрда Адилет Балтабайга ачылган кылмыш иши боюнча 1-отурум өтүп, 11-ноябрдагы өкүм чыгарылган. Министр келерки жылдан тарта мектептерге жаңы сабак киргизилет. Эмдиги жылдан тарта Кыргызстанда «Мен жана дүйнө» деп аталган жаңы сабак киргизилет. Бул туурасында Билим берүү жана Илим министри Уланбек Мамбетакунов министр менен 1,5 саат деп аталган түз эфир учурунда айтты. Аткамнерге жаңы жылда мектепке жаңы предметтер киргизилеби деген суроону узатышкан. Кыргыз Билим берүү академиясы «Мен жана дүйнө» жаңы предметтин мазмунун даярдап иштеп чыкты. Ал жерде турмуш, тиричилик, коопсуздугунун негиздери, этика менен мекен таануу бириктирилген деп жооп берди министр. Соке ачкан офисине бара албай Атамбаевчилерден коркуп атыптыр. Биз жаңы жылга чейинки гезиттин санында жазгандай, Бишкектин Горький көчөсү менен күн батышты көздөй баратканда, Тынчтык проспектисине жетпей Пожарскийге бурулганда, сол жактагы Хан сарай деп белгилегенбиз. Так ошол жерден Сооронбай Жээнбеков офис ачып, элди кабыл алып атканы кабарланган. Жазасын албай калган Алмамбет Салиев да союлдай болуп жүргөн эле. Дал ушул маалымат Азия Ньюска чыгып, коомчулукка тарагандан кийин Атамбаевчилер ачууланып, соц тармактан талкуу жаратышкан. Керек болсо Сокеге барышаарын, Кой Таш окуясы, Алмазбек Атамбаевдин камалышы, басым кысымдар боюнча сурап алышаарын жарыялашканы эсибизде. Көп өтпөй Сооронбай Жээнбеков офисин жыйыштырып, элди кабыл алууну токтотуп, мамлекеттик резиденцияда тымпый отуруп калыптыр. Таң калыштуу, качанкыга чейин Атамбаевден жана анын тарапташтарынан коркуп корунуп жашайт. Эл аралай албай үй түрмөгө камалган да өзүнчө шорбу. Жазга карай соц демчилер менен койташтыктар Сокеге акарат келтирүүгө, каршылык көрсөтүүгө бекер жерден даярданып жатышпаса керек. Акыры бир жаңсыл кадамга тергөө машакатына мезгил жакындатып бараткандай деп жазган Арба KG сайты. Элвира Сурабалдиева региондор аралык кастыкты козутуу беренесин алып салууну суруштады. Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева кылмыш жаза кодексинен региондор аралык кастыкты козутуу беренесин алып салууну сунуштады. Анын пикиринде мындай норма элдик аймактарга бөлүнүүгө түртүп жатат. Мындай берене биздин мамлекетибизди бириктиргендин ордуна майдалап бөлөт. Ушул пунктуна алып коюңуздар. Облус регион кылып Кыргызстанды майдалап бөлбөңүздөр. Бул практиканы жокко чыгарышыбыз керек. Элди бириктирүү зарыл. Облустарга шек келтирилет деп биз бөлгөн сайын мамлекет бирикпей бириндейт, деди Сурабалдиева. Ал эми ички иштер министринин орун басары Эркебек Аширходжаев бул берене көйгөй жаралганы үчүн 2005 жылы кылмыш жаза кодексине киргизилгенин айткан.
Ал түндүк түштүк деп бөлүнүп жаткан араздашууну алдын алууга багытталганын белгиледи. Бирок депутат жаңы муунду башкача тарбиялоо керектигин айтты. Логикалык жактан ой жүгүрткөн акыл эстүү адам мамлекеттин ишинде бөлүнбөшү керек. Нарындык, оштук, баткендик десе таарынам дегенди токтотуп, жаштарга башкача саясатты жүргүзүшүбүз керек. Баарын бириктирүү шарт, ошондуктан бул нерсени алып салыш керек деп ойлойм. Ал укук коргоо органдарынын репрессиялык жактан колдоно турганы беренеси. Бийликке каршы сүйлөгөн адамдарды ошол беренени колдонуп каматкан учурлар болду, деди Сурабалдиева. Ошол эле учурда депутат Сүйүн Өмүрзаков кесиптешинин пикирине кошулбай турганын билдирип, бөлүнүп жарылууга чекит коюу үчүн ушундай мыйзам колдонулуп жатканын айткан. Сиз деле туура айтып жатасыз, бирок аймак-аймакка бөлүнбөш үчүн мыйзам керек да. Болбосо эмнеге таянып чара көрөбүз? Эгер бөлүнсөңөр ушул берене менен чара көрүлөт деп жазылган, деген Сүйүн Өмүрзаков. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простатта ас болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган, муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Буну аял кишилер да ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Эгерде сиздин бутуңуз жылыбай жатса, ар дайым бутуңуз мустак болуп жатса, анда иньянгелди биз сунуштайбыз. Иньянгел бул денедеги сууктарды чыгарат, кан айланууну жакшыртат, артрит, артроз жана куяң оорулары, буттардын жылып айтканына жакшы жардам берет. Эгерде иньянгелди алам десеңиздер, экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Украина өткөн суткада орус тарап 500дөй аскерин жоготконун билдирди. Киевдин 11-январда эртең менен тараткан расмий маалыматына караганда 2022 жылдын 24 февралынан бери орус тарап 113 миңдей жоокеринен ажырады. Ошондой эле Украин тарап Россиянын миңдеген аскердик техникасы талкаланганын кабарлап, алардын тизмесин жарыялады. Россиянын коргоо министрлиги акыркы жолу 21 сентябрда жоготуулар тууралуу маалымат берип, 5937 аскери каза болгонун билдирген. Россиянын жоготууларын BBC жана Медиа Зона ыктыярчылар тобу менен бирге эсептеп, 8700дөн кем эмес аскер өлгөнүн ноябрда маалымдашкан. Пентагон Россиянын жана Украинанын жоготуулары менен жарадар болгондордун саны ар биринде 100 миңдей адамга жеткенин ноябрь айында божомолдогон. Түмөнбай Колдошов Маданият жана искусство университетине ректор болду. Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик Маданият жана искусство университетинин ректору болуп Түмөнбай Колдошов дайындалды. Аталган кабарды Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы тастыктады. Билдирүүгө ылайык ал университеттин жетекчилигине жарыяланган конкурс аркылуу тандалган. Колдошовду дайындоо тууралуу министрдин буйругу чыккан. Аталган окуу жайдын ректору Мамашариф Чотонов 8 декабрда оорудан улам дүйнө салган. Белгилей кетсек, Түмөнбай Колдошов Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри орун басары болуп өткөн жылдын сентябрь айынан бери иштеп келе жаткан. Андан мурун Бишкек музыкалык педагогикалык колледжин жетектеген. УКМК Украинада согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандыкты кармады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Украинанын аймагында согуштук аракеттерге катышкан Кыргыз Республикасынын жараны КУЛАны кармады. Бул туурасында атайын кызматтан билдиришти. УКМКнын маалыматы боюнча Кыргызстандык КУЛА Украинанын аймагына көчүп келип, ал жердеги аскердик топтордун катарында куралдуу кагылышууга катышкан. Аталган жаран 11 январда кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бирок анын кайсы жерден колго түшүрүлгөнү жазылган эмес. Учурда кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча чаралар көрүлүп жатканы белгиленди. Атайын кызмат чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууга катышкандар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскерткен. Коронавирустун эң жугуштуу штаммы Россияда кракен катталды. Россияда коронавирустун жаңы кракен аттуу омикрондук штаммын жуктурган биринчи учур катталды. Бул тууралуу Роспотребнадзордун маалымат кызматы билдирген. Ал Пенза облусунда аныкталган. Россияда омикрондун көптөгөн түрлөрү аныкталды, бирок ВА5 эң кеңири тараган түрү болууда. Дельта варианты 2021 жылдын экинчи жарымында күч алып, 2022 жылдын күзүндө азая баштаган. Башка штамдар акыркы айларда аныкталган эмес деп айтылат билдирүүдө.